Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, урматтуу ушул алтын доордун жарыктары, чырактары. Бүгүн биз Бакыт байке экөөбүз маегибизди баштоодон мурун мен өзүмдү тааныштырып кетейин деп чечтим. Ушундай 3-4 суроо түшкөн экен. Бул ким деген? Биз Бакыт байке экөөбүз эфирлерди тартып баштаганда башында бир 3 эфир Инстаграмдан менин баракчаман түз эфирде болгондо, ошон үчүн кийин Ютубка салганда башталышын кесип салууга туура келди. Анан ошол жерде өзүмдү таанышкан жерлер кесилип кеткен да. Менин атым Шерипбекова Назгүл Алтынбековна. Жаркылдаган 3 уулдун энеси болом. 20 жылдан ашык убакыттан бери тармактык бизнести аркалап келем. 2013-14 жылдары ошол MLM академияны бүтүп диплом алгам. Менеджер системного бизнеса деп башкача айтканда дипломированный сетевикмин. Бүгүнкү күндө азыр эл аралык Атоме компаниясында иш алып баратам. Компанияда бриллиантовый мастер статусундагы лидермин. Анан бүгүнкү учурдан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өзүмдүн көрүүчүлөрүмдү командама чакырам, партнерлукка чакырып кетейин. Кааласаңыздар, кардар болсоңуздар болот. Бул жөнөкөй гана интернет-магазин. Жакшы сапаттагы, жогорку сапаттагы Корея товарларын саткан магазин. Бул жерде эркин соода. Андан башка жакын арада Сүтсай илимин окуп келдим. Бүгүнкү күндө дипломированный мастер Сүтсаймын. Кааласаңыздар, консультацияга жазылсаңыздар болот. Сүтсай илими кызыктырган болсо жазыңыздар. Убактым болсо Сүтсай илими жөнүндө дагы маек куруп видеолорду тартам. Анан ошол Сүтсай илими боюнча менин миссиям жеткен. Жети деген миссия бул трансформациялоо, то есть өстүрүү, өзгөртүү. Анан азыр бүгүнкү күндө ойлойм мен ошо Бакыт байке менен өзүмдүн миссиямды аткарып атам деп. Канчалык деңгээлде жакшы аткарып атам билбейм пока. Анан өзүм негизи бухгалтер экономистмин. Бирок 20 жылдан бери ушу тармактык бизнесте жүргөндүктөн ал дипломум калып калды. Эч кандай журналистикада байланышым жок. Журналист эмесмин. Эч кандай опытым да жок. Ошон үчүн сиздерден суранат элем, строго не судите. Строго не судите, потому что мындай опыт менде пока жок. Жаңы өздөштүрүп атам дейинчи. Анан негизи адам баласын эки нерсе өстүрөт экен. Биринчиси бул кризис, анан экинчиси билим аркылуу өсөт экен да. Мен ушул өсүү жолуна кризистен келдим. Кризис аркылуу келип түшкөм. 2013 жылы үй бүлөмдө аябай чоң жоготуу болгон. 6 жыл катуу депрессияда жүрдүм. Анан ошол жоготуудан кийин менде суроолор пайда болуп баштады. Мен киммин? Адам деген бул ким? Адам деген ушу жандан, анан кийин денеден турат экен, ошондо билдим. Анан кийин жандын бул дүйнөдөгү максаты, денебиздин максаты, деги эле адам баласын жараткандын кандай планы бар? Ошолор жөнүндө окуп кызыгып баштагам. Бүгүнкү күндө мен айтмакчымын. Жер бул биз үчүн, биздин жаныбыз үчүн өсө турган мектеп экен да, өсө турган мектеп экен. Полигон, башкача айтканда, ошондо жан жаралганда эмнени үйрөнүш керек, кантип өсүш керек. Бул мурунку видеолордо айтылгандай эле. Чыдамдуулук, сабырдуулук, айкөлдүк, данышмандык, кечиримдүүлүк, тазалык, мээримдүүлүк,
сүйүү эң негизгиси. Ошол эле нерселерди биздин жаныбыз ушул мектептен үйрөнүш керек экен. Аны кайдан үйрөнөбүз? Именно ошол нерселерди биз өзүбүз, ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздө, өзүбүздүн жакындарыбыз менен үйрөнө турган опыт экен да булчу. Анан дагы бир сөз бар, жашоо бул театр дегенчи. Театр, жашоо бул театр, биздин турмушубуз бул спектакль. Биз болсо ушул өзүбүздүн спектаклибизде главный ролду ойногон артисттербиз да. Ошол анан депрессиядан чыкканда ушул түшүнүктөр менен анан жашоого жылмайып карап, каткырып караганды үйрөндүм. Ошон үчүн күлөм, күлгөндү жакшы көрөм. Жашоо бул бир көз ирмем эле экен да. Ошон үчүн ушул көз ирмемде дагы күлүп жашаңыздар, жашоого күлүп караңыздар деп айтмакчымын. Жашоодо бүгүнкү күндө дагы ар кандай ситуациялар болот. Ошол ситуацияларды азыр түшүнүү менен, ыраазычылык менен кабыл алганга аракет кылып келем. Ошол бул менин өзүм жөнүндө айткан кыскача баяндамам. Анан видеонун астына өзүмдүн телефонумду, Instagram баракчамды жазып коем. Эгерде мен менен келип партнер болом, клиент болом дегендер чалса, жазса болот. Анан эми мен маекти баштайлы. Сөздү Бакыт байкеге берем. Бакыт байке, сизге дагы аябай көп суроолор болуп атат. Өзгөчө менин партнерлоруман, менин командаман. Анткени мен офиске барганда Бакыт Дубашев деген ким экен, Бакыт Дубашев деген ким экен деген суроолор болуп атат да. Ошон үчүн сиз дагы бүгүн өзүңүздү кыскача түшүндүрүп айтып берип койбойсузбу, ким экениңизди билишсин элдер. Саламатсыздар. Ар бир күнүңөрдүн бийиктиги болсун, улуктугу болсун, тазалыгы болсун, тунуктугу болсун деги эле кыргыз сөзү кут деп жаралган сөздөрдүн баарында эки сөздүн баарында кут бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул куттуу болсун. Кут деген нерсе билесиздер, Кудайдын эми. Ар бир адам өзү Кудайдын деми менен жашаш керек. Чынында биз Кудайдын деминен чыгып кеткенден кийин анан жашообуз ар кандай бир сыноолорго түшүп калып атат. Анан ал сыноодо биз ошол ар кандай чүрүктө кабыл алып атабыз. Сыноодон чыга албай калгандар болуп атат. Эми бул жөнөкөй эле нерсе экен. Ошол бизде эки нерсе бар да. Бир нерсе бул жан деп өзүң айтып кеттиң го, жана жан. Жандын милдети, жандын кызматы деги эле эмнечи? Экинчи биздин дене. Денени бизде билесиздер көзөмөлдөгөн аны биздин кызыкчылык. Дененин кызыкчылыгы ушулар дайыма сүйрөп жүрөт да алдагачы. Ошон үчүн ушу адамдар көп жерге келгенде адашып калат да, өздөрүнүн жанданын кызыкчылыгын карабай, дененин кызыкчылыгын карашып алат да, анан көп жерде жаңылып калат да. Ошо окурмандарга бүгүн биз мындай чечтик, ошо суроолор көбөйүп кетиптир. Суроолор жөнүндө суроолорго жооп берсек бүгүн деп. Андыктан суроолорду айтып бер, суроолорго жооп берели. Биринчи өзүңүздү тааныштырбайсызбы? Ушул жолго кантип келдиңиз? Мен сизди ушул убакка чейин как бизнесмен катары билет элем да. Ушул 2003 жылдары сиз кондитерский цех иштеп атканда мен ушул жерге келип сиздин тортторуңузду, рулеттериңизди алып магазиндерге тартат элем. Анан ошондо мен сиздин Бакыт Дубашев экениңизди деле билбепмин да. Анан кийин мынакей 15 жылдан кийин ушул жерге келсем эле сизге жолугуп атпаймынбы кайратчы. Анан сиз ушу бизнесмен болуп жүрүп, биздин вообще Кыргызстандын алдыңкы атуулдарынан болуп жүрдүңүз да, бай адамдарынан болуп жүрдүңүз. Анан кантип эле ушул бизнестин баарын таштап, бүгүнкү күндө ушул жолго түшүп, бүгүнкү күндө материалдык байлык бул эң башкы цел эмес, максат эмес деген сөздөрдү айтып атпайсызбы? Ошол жолго кантип түштүңүз? Бул аябай эле узак жол, чынын айтканда аябай узак жол. Ошол жөнүндө айтып кетиңизчи. Биз деле ошол эл катары биз да байып көрдүк, байлыкты айлантып көрдүк, байлык менен уч жагы бара болдук.
Анан бул жолго бурулуп кетебиз же бул жолго түшүп кетебиз деген үчүктасак ойдо да жок нерсе да. Анан болгону ошол ар бир адам эле түш көрөт. Түшүнөн бир белгилер болот экен да. Сизге да ошол туш келди. Ошолорду кармап калса, же кандайдыр бул эмне түш деп түшүн чечип баштаганда, же түштү ошо изилдеп издене баштаганда адам кандайдыр бир нерсеге келип такалашып атат да, бул эмне деген суроо бере баштайт да. Бул кандайча деген суроолор өзүндө. Мындай суроолор пайда болот да. Мага да ошондойго түш көрдүм мен. Түш көрдүңүзбү? Түш көргөндө да ушундай түш көрдүм. Неме кенжек? Ушундай бир түш көрдүм, али күнгү чейин менин эсимде. Андан кийин деле бул түштөр уланып атты. Чынын айтканда ал түшкө бүгүнкү күндө мындай акылдык деңгээл менен карасак жетпейт да, акылдын деңгээли. Кандайча деген суроо биринин артынан бири жарала бермекчи да. Мен ал убакта чын эле аябай ушундай байлыктын артысында жүрүп, мындайча бир бай адамдардын бири элем, баардык жагынан жетиштүү элем. Анан бир убакыт болуп калды, ошол Дордойго барып калдым. Дордойго барсам, Дордойдун сайында ошол улак оюну болуп атыптыр. Бир кандайдыр өздөрүнүн бир олимпиадасы сыяктуу кубокторду сайып ойнотуп атышыптыр да. Анан мен да барып калдым, анан барып бала кезден биз улакка кызыккан, билесиң ар бир кыз улакка кызыгат. Карап турсам, бир бала атын башка чабып атат да. Ошол туура эмес экенин көрүп, анан ошол балага кыйкырып калдым, кайда кыргыз атын башка чапчы эле. Ошентип ал кишиге, ал балага кыйкырбастан эле анын алдымда бир эки киши отуруптур. Экөө тең мени карап, сен да антип айтасың, керек болсо сен өзүң команда алып чыкпайсыңбы деп мага карап калышты да. Алар деле тааныш эмесмин. Ошол жерден таанышып калдык. Көрсө бирөө азыркы эле Аскар Салымбеков экен. Дордойдун башчысы деп коелучу. Андан кийинкиси Болот Болот тиби ким эле? Шамшиев. Экөө экен. Эл көп, анан ошо менен кичине сөз болуп кетти. Андай кыйын болсо анда өзүң балдарың алып кел деп. Анан эмне алып келген кыйын бекен деп, Талас булакка жакын эл. Анан Таласка чала салсам эле, Талас өзүнүн эле бир айылдын балдары чогулуп калды. Ал убакта бул Жамбылдын границасы ачык. Бир түндө эле келип калышты балдар. Анан ой деп сүйүнүп, ал убакта эмне баягы биздер эле окшой ичип жүргөнбүз. Алардын келиши менен арасында классташ балдарым бар. Алар менен чогуу эле майрамда баягы булакка той болот. Булак эми той да биз үчүн. Анан баарыбыз эле жатып калдык бул жерге. Анан кызыгы ошол таң атып калыптыр, мен ойгонсом жаңы таң атса керек. Менин билишимче. Бирок мен бир кандайдыр бир башкача бир состоянияда ойгондум да. Түш экенин билбей аттым, же чын экенин билбей аттым да, ошондой бир акыбалда ойгонуп алдым. Себеп дегенде ошо турам бир ушунчалык бир аскалардын арасында турам, ушунча бийик аскалардын арасында турам. Жанымда ким экенин билбейм, но билем жанымда бирөө бар. Анан ал киши менен сүйлөшүп атам да, анан ошо кара дегенден баягы асканын башын карасам, ушунча чокунун башында ушунча аппак божий туруптур. Ай, бул божий кимдики десем, бул Манастыкы деп коет. Анан чыксам болобу, барсам болобу? Болот деп коет. Баягы жооп берип атат мага. Анда мен кеттим деп анан баягы жөнөдүм. Тоодо. Эми баягы мындай жакын көрүнгөн, бирок тоодо айлансам эле айланпа деп жете турган эмесмин да. Анан бир жерине келгенде анан кайра келейинчи кой, мен жумуштарым бар эле деп ошол жерден түшүп кеттим. Ошол эле замат бир кайра өзүмө келдимби, ойгондумбу, кызыкташтай мен турдум да. Анан эми айылдын балдарынын баары кыраакы болобу, же баарын билген балдар менен ортого салдым да. Ушундай да түш болобу деген Манас ата жөнүндө ойлобой чыктык эле биз. Ушундай болду, ушундай десе эле. Эми ал балдар ошо айылдын балдары коңуктанбы? Ой аке. Эми биз команданын атын ошо күнү макулдашып Талас койгонбуз. Талас астык боло атса керек. Анан Манасты кошпойлу.
деп анан ошо команданын атын Манас Талас койдум. Чынын айтсам, ошондон кийин менде бир кандайдыр жүрөгүмдө бир эргүү, бир кандай бир дүрбөлөң ичинде бул эмне деген нерселер менен кандайча мен кирип кеттим бул Көкбөр оюнуна. Кирип кеттик, ошол келген убакта бир ушунчалык балдар да катуу ойноп атты, же ушунчалык колдоо болуп атты билбейм. Ойногон эле командабызды 0-га айтып атты да, 12-0, 13-0, даже 15-0га чейин калып атты да. Анан ошодон бир кызыктар болуп кетти. Мына ошодон ушул жака кирип кеттим. Андан кийинки нерсеме баарын эле түшүнүктүү болсо керек. Себеп дегенде бир ошол түш аркылуу жетелей баштады да. Ошо менен буга кандай кирип кеткенин билбейм. Кандайча мен бизнестеримди токтотуп койдум. Эмче мен бизнестерим менен чыгып кеттим. Буну да мен жакшы түшүнө албай калдым да. Өзүм мындай эч кандай ээ болбой калгандай сезим болуп калды да. Бир сезим ушул жан дүйнөмдү ээлеп алды. Буну кылыш керек экен, буну кылыш керек деген. Ошондой эле ошол сезимге бир кандайдыр бир сезимдерби дейм же үн деймби, ошо бир түрткү берип атты да. Өзүңүз сезип аттыңыз ошону башка жака түшүп баратканыңызды, башка нерсесине жетелеп баратканын түшүнүп аттыңыз да? Жок, биринчи мен түшүнгөн жокмун. Биринчи эч нерсе түшүнгөн. Биринчи мен как ушундайда түш болобу деген таң калыштар менен бирок оюнду башталып калды да. Ал оюнду бүтүрүш керек болчу, билген жокмун да, мындай узак болуп кетет. Анан ошого кандай киргенин да билбей калдым. Уттук буюрса. Анан уткандан кийин баягы ошончо элдин ар кимдин аттары келген, алардын баарына бирден килем алып алган, кайра алып барып ээлерине тапшырыш керек да. Анан кызык нерсе ошол уйку суроо менен бара атабыз, жаага болчу аябай. Анан бара атып ушул жана Манас району деп коет бизде. Ылдый жак, Казакстан менен неменин чек арасында ошол жерден өткөндөн эле күн жаңы чыккан убак ошол балдарды ошол кетмен көтөргөндөй эле бир эл жүрөт да. Бул элдин баары кетмен көтөрүп алган деп уйку суроо менен бара атам. Жок, кетмен эмейли, ошондо мен ыраазымын. Ошондо Талас эли, эми Талас эмес, жапыла Кыргызстан. Бир кандайдыр бир ошол 94-93 жылдары бир кандайдыр бир кризиске кабылган экен да. Эл жүдөсө керек менин оюмчачы. Ооба, аябай жүдөдүк го рыночный экономикага кирген кезде. Ошондой биши кылып ошол эл ошондой артисттери бар, баары тосуп алды. Анан бир өзүнчө бир андай тосконду көрүп, эми ушундай бир баягы эми биз сааштырса эле го, Брежнев тоскон эле болчу. Анан ошондо балдардын колуна келип шакектер салышып атат. Аттардын үстүнө Жеңүүчүлөр тосуп атат деп ошентип. Жеңүүчүлөр тосуп атат да, көкбөрчүлөр. Бүт айыл тосты да, мисалы. Бүт айыл көчөгө чыгып тосуп алды. Мисалы ошону буга аткан айылдыктар көрсөтүп ошону элестетиптир. Ал убакта азыр ушунча убакыт өтүп кетти. Бирок ошондо мен ыйладым. Кубанычтан ыйладымбы, же ошончо элди көрүп толкундадымбы билбейм, ыйлап жибердим да. Анан ошондо менде бир кандайдыр берилүү бул илимге, бул жолго. Ошо бул сабакка ошондой нерселер башталды да. Анан ошо Таласта ошо барсам анан артыман бул кайра Салымбек эме Болот Шамшиевтер барып калды. Сен эме улакты утуп кеттиң. Бул улакты улантышыбыз керек. Аябай жакшы оюн көрсөттүңөр. Бүт чуулдап калдым, бүт силер таанып калды эми. Сен ушуну улантып бер. Баягы 100 000 уттук дем, 100 000 ошол убакта жок болуп калды, бирок баягы утту деген атыбыз бар да. Анан сен эми кайра ушуну улант. Анан эми чын ошол убакта мен улак деп жүрүп бүт бизнестеримди таштап бир кичине кыйналып калган болчу. Ай жок, мен кыла албайман десем жок деп болушпай койду. Ошо менен биз анда губернатор керексиз эле. Керексизге барсак, ошол киши анан мындай деген уставга койду. Мен уккан баарыңарды билем. Аябай чоң иш кылып келдиңер, бирок азыр силер сурап келген акчага менин бир условиям бар да, талантым. Талабым. Ошону аткарсаңар кылып берем деди. Эмне талап десем эле, силер Манас 1 фестивалын өткөзүп бересиңер деди. Ал кандай деп мен түшүнбөй атам. Ошого мен силерге миллион акча сайын. Ал убакта миллион деген укуктуз да, биз биякта 100 000 кишини канча түшүп алсак. Анан кийин барып Шамшиевтер кайсам алар шапкасын көк кыргызып берди. Ошо менен 60 божий тигилип
Yok, mingdей позитив. Çoğun oyun Manas, Vis bir деген нерсе өттү да. Ошондо кайсы жыл болуп калды? Ya, Manas Вес 97'de. 97 ушул. 97-де. Аябай чоң болду. Ошол эми кичине айтып кетсек. Сиздин бул бизнес тарыхыңыз. Бизнестер. Ошо мен бизнес токтоп калдым, токтоп элбадым. Токтогонду билбей калдым, улап тартып жүрүп. Билбей калдым чын эле. Көңүлүм таза болбой калды да, мен бирөө буруп салды, өзүм буруп салды билбей калдым дейт. Бизнес деген нерсени өзүнөн өзү менен калып калды да. Азыркы ушул жолго качан түштүңүз? Ошондон кийин бул жол башталды да. Бул жолдун аты эмне? Бул жол баягы кыргызчылык дейбизби же руханий дүйнө дейбизби? Эми бизге ал убакта жаңы башталганда баягы Манас менен эле кетип атышты да. Манас көлүндө анан Манас Кырчылоо анан мындай деген жолдор менен бул жолго кирдик. Анан эми албетте бул жолго кирип атканда бизди жетелөө үчүнбү же окутуш үчүнбү, тажрыйба үчүнбү сөзсүз көрүнүштөрдү берип атты да. Ошол ишибизге жараша ошол көрүнүштөрдү биз жетеленип калдык да, көрүнүштөр бул эмне деген менен өзүбүз ошол айтылган нерселерди аткарып эле биз кандай киргенибизди билбей эле калдык да. Бул жолго. Ошо менен биз кирип кеттик, анан бул жол Биз деген ким? Биз деген ким? Биз деген биз деп айтылат го, мен дегенде болбой калат го элдин алдында. Биз да. Биз анан бизге ким кошулат? Баары эле кошулса керек. Ошондой нерсе менен кирип кеттик. Анан да ошонун аягынан бери эле чынын айтканда канча жолу айныдым. Бул жолдон түшүнбөй. Акчам жок болуп калса, бизнесим жок болуп калса, үй бүлөмдүн баары окуй. Башкача ойлой баштады да мен жинден. Даже эжелерим врач эле окуй, муну окутуш керек дейт, көрсөтүш керек. Психологдорго баарына деп ошого чейин барып калышты да. Анан бир гана условия ошо эжелериме койгон жерим бар эми. Алардын баары тескери көз караш менен карай баштагандан анан айла жок. Эми ошол психологдордон бирөө эмеспи, 4-5 алып келди. Эгер келип ошолор ушул бала да туура эмес кылып атат, айнып калыптыр деген бир сөз айтса, мен биринчи өзүм барып жатайын, өзүм барып дарыланайын деген да сөздөрдү беришке туура келди да. Айла жок, бул иш каш керек болса, себебинде буну ашырыш үчүн ошол убакта кичине баягы биз аралашып атканда анча-мынча сезимдер болот да. Ошондо бир сезим кирип мындай деп калган. Биринчи Манас атаң келгенде кыргыздар дүңгүрөгөн дүйнөгө деди да. Бул Манастын экинчи келиши деди да. Эми буга кыргыздар дүйнөгө дүңгүрөйт. Мунун кыргыздар жөн эле дүңгүрөсө, була дүйнөгө дүңгүрөйт. Балам ушуну кармап бер дегендей. Ушундай бир сезимдер же өзүм ойлоп чыгара алган билбейм, ушундай сезимдерди, патриотический сезимби ушундай нерсе бизди алдыга жетелей баштады да. Андан кийинки окуялар эми жомок болуп кетет. Чын эле андан кийинки баарын айтып берсек эл ишенбейт да. Ушундай бир настоящий жомоктон өттүк да. Анткени ар бир кыргыздын өзүнүн кеткен касиеттери болот экен, качып кеткен. Жоготуп алган нерселер болот экен, ошолордун баарын кайра түптөшкө туура келди да. Баарын кайра түптөп, кайра бир ордуна коюш керек экен да, баягы өздөрү бир поле, бир кубат болуш үчүн. Ошол үчүн чогултушка мындай айтканда дүйнөнү оюбуз менен кыдырып, дүйнөдөн тартып келгиле бул кыргыздардыкы, бул ата теңки деген энергетикаларды тартып келишке ой менен туура келди. Булар чоң иш экен да, мындай билинбеген менен чоң иште мындай артыңызга карап, эмне кылдым эле деп ошо кылгандарга сар эсеп салсак, бир укмуштай иштер аткарылыптыр. Айтсак да бүтпөйт, өзүнчө том болуп, китеп болуп жазсаң да болот да. Сиз өткөндө мага ошо Кутурду деген бир эки китебиңизди бердиңиз, газеталарыңыз менен. Ошону чын айтканда ачып окуганга убактым болбоду да. Ошол китептериңизди эмне жөнүндө жаздыңыз эле? Бул китептердин көбүнчө баягы ошол маалда көргөн көрүнүштөр, анан ой сезимдер келген. Анан өзүбүздүн бир жыйынтыгыбыз, эмне кылып атабыз дегендечи. Анан ар бир кылынган ишке бир өзүнчө баа берүү,
тастыктоо тактоо деген нерселер да көбүнчө ошондой болду. Анан ошонун ичинен ошондой иштеп атабыз өзүбүздө. Анан бир кыз тап келип койду арабызга. Жаш кыз, бир 18 кыз го дейм. Анан келип алып эле кыз да ошол ушу мойжудун бурчунда отуруп алып колуна минтип берет да. Анан эмне кылабыз өзү түшүнбөйт да. Анан көрсөтчүсүм да баракталат туруп колуна алып эле мына ушкан тийгизсе эле арабча жазат да. Анан арабча жазып экен деп билчү эмесмин да. Эмне жазып атат бул кыз деп. Анан жазат, өзүң билесиңби сен? Бир тамгасын да түшүнбөйт. Анан эмне жазып атсың десем? Жаздырып атат мени дейт да. Анан ошол кызга жаздырып аткандан кийин анан мен түшүнүп калдым. Что-то ал убакта мен чында мындай бир араб жөнүндө мындай уксам да мындай мен түшүнчү да тамгасын деле билчү эмесмин, кандай жазыларын делечи. Анан тескери жазган кызык болду да, мындай тескери жазгачы. Анан ошол жерде эле кайра тилек кылып анан кайрылып атадык деген биз муну эмне? Биз түшүнбөйбүз муну. Эмнеге берип атсыңар? Дегендей бир неме билдирдик да. Ички бир каршылыкпы же суроо бердик. Ошонткендей эле унчукпай калышты. Эртеси эле тиги кыз кайра кел депти мени. Келип эле баягы ата деп койчу мени. Анан келип эле анан мени кыргызча жаздырып атат деди. Анан карасам бүт кыргызча жаздырып атат. Эми ал жерде жалаң Кудай жөнүндө, Кудай өзүн ошо Манас ата аркылуу өзүн таанытты да. Себептен Манас ата деген нерсени ошол жерде жазылып атат. Эгер Манас ата аркылуу силер мени таанууга мага жакынсыңар депчи. Баягы Манас ата аркылуу бир өзүн жакындатты да. Анан ошол жерден анан түшүнө баштадык, бул улуу күч. Бул ушул Кудайдан келип аткан маалыматтар турбайбы деп. Анан ошо менен ошол кыз экөөбүз отуруп ошол чынын айтканда ал убакта ушул жазган дегенде эле артта калып калганбыз да. Ошол минтип отуруп ал айтат, мен компьютерге жазам. Канчасы барактар жазылбай калып атты, себептен биз өзүбүз түшүнбөй калып аттык. Сөздөргө айда коддор, сандар жазылып атты да. Ал ошо менен ошо Кудай сөзү Манас ата илиминде деп анан бир китеп жаздык. Чексиздиктин саны коюлду 8. Ошол бүтүп калды. Ошол китеп как раз алсаңыздар керек да. 8-китеп болуп калды. Ошо менен башка бир 10 чакты китеп жазылды го деп. Андан кийин деле бул токтомок эмес. Мен иши токтотуп койдум да. Аябай мени талап кылып койду да иштечи. Аябай көп. Биз токтоло турган эмес да. Ошол балким азыр ойлоп атам да, сиз айтып атсаңызчы, жанагы, например, Бүймарем апа жазды, Айкүл Манасты, тоже кайып дүйнөдөн алып жазылды да. Атомгүлдүкү жанагы мезгил сабактары тоже. Сиз дагы бир ошондой китеп жаратмак турбайсызбы анда? Мүмкүн эми меники айтып атпайм, биздики баягы алар жалгыз бир контактор сыяктуу болуп жалгыз түшүп жалгыз жашап, бизге кандайдыр бир коллективный аң сезим сыяктуу түшүрүп атты да. Түшүнбөй эле. Анан ар бир кылган ишибизге далилдерди берип атты, бирок далил болгондо андай все равно баары энергетический жолдо көрсөтүп атты да. Анан ошо ар бир кылган ишти жалгыз эмес, көпчүлүк аркылуу жасатып атты да. Жагы бирдики миңдики түмөнгө деп коет го, ошол сыяктуу же болбосо жетерин бир кыдыр деп коюшат го. Баягы 7 адамдын күчү бириксе бир кыдыр деген сөз да чындан чечмес. Ошондой сыяктуу бизде ишти аткарып туруп атты да. Мисалы бир эле жазып коюп калтырган жок да, бизде ошол нерселерди аткарып туруп атты да. Аткартып ошонун баарын эле биз мындай айтканда, азыркы сөз менен айтканда, энергиялык кубат менен иштеп калдык да. Ошо. Кубатбеке, Бакытбеке, кубат десеңиз кубат дейм да. Бакытбеке, азыркы эми ушул Кут Ордонун максаты, Кут Ордонун миссиясы дейинчи. Кандай көрөсүз ошону сиз? Эми баягы башаатын биз баягы көргөн көрүнүш менен анан бул нерсени изилдейбиз да. Мен өзүм суроо бербесем деле мага мындай кылып көрсөттү. Анан ошондо мен бир түшүндүрүп калам. Бир тууну көрсөттү да. Туу да. Ошол туудун өзү түзүлүшү, өңү,
Бүгүнкү художниктерде тарта албайбы билбейм. Мгм. Ушунчалык кооз туу. Ошол тууну көтөрүп жалаң аталар. Мгм. Анан бүт чыгышты карап бараткан көрсөттү да. Анан ошонун арасында эле турабыз биз де, ошол арасында эле турабыз. Анан да карап ушунчалык мен суктанып атам, себеп дегенде ошол туудун өзүндө кыргыздын аппак боожу бар экен. Эми ал боожу мындай кол менен тартылган сүрөт эмес, бирок ошо туудан чыккан туудун нурларынан кандайдыр боожу жаралып турат да. Өңү кандай туу? Туудун өзү өңү неме күлгүн свет экен. Гүлгүн. Калган боожу немелерин баары аппак, ушунча аппак экен. Ушундай нерседе бийик тууларда бийик, анан кийин мисалы кандай десем сизге, ногу немеде плашатта бизде кыргыздын желектери илинип турат го, ошондой желектеги көлөмүнөн да чоң, ар киминин көтөргөнчө. Асмандын бетин жаат да. Анан баары ошол эмене чыгыш тарапка кетип жатат да. Анан ошондо мен турдум да деп мындай, ошолондо мен ошол жерде бизди карап турам да. Ушулар жасалды, ушундай болот турбайбы? Ушул биздин максат турбайбы? Ошондо айтып атам да, бул ошол элдин баарын аң сезимин көтөрүппү, ошол жаңы келаткан доорго жараы нерсе алып өтүү болсо керек. Ошондо эле биздин максат алып өтүү жаңы доорго деген максат коюлуп калды алдыбызга. Биз ошонун үстүндө илим да берип, ошонун үстүнө энергетический күн сайын тажрыйба топтоп, иштеп, жыйынтыктарды өзүбүзчө чыгарабыз да. Эмне үчүн чыгыш тарап болду экен? Ошону мен деле сураган жокмун, именно чыгыш тарап. Ушу күн чыккан жака кетип баратат. Баары бирок сонун көрүнөт, эми аны элестеп айта албайсың. Мисалы ошонун үстүндө мисалы мен көз карашым ошо аталар аталар эле ичке аталар экен, илгерки калпактар, ушундай белдери буулган эмеселери. Анан бирок ошолордун көтөрүп бараткан туулары ушунчалык зор туулар да. Желбиреп ааламдын бетин жаап барат. Эми кооздугун айтпа жанагы, эгер бир ушундай художниктер келсе айтып берсек, может сүрөттөп жаза алабы. Все, сонун. Бакыт беке, сизге жаратканым ыраазы болсун. Действительно адамзаттын алдында аябай жакшы иш алып баратасыз. Элдерди агартып, элдерге де жарык кылыпчы. Ишиңизде ийгилик болсун. Сизге чексиз сүйүү жана ыраазычылык. Биздин бүгүнкү маегибиз ушу менен эле бүтүрөт окшойбуз. Убактысы ошондой болуп калды. Анан кийин кайра маегибизди башкача улантабыз. Бар болуңуздар дайым. Рахмат.